Бүгүн практикалык сабак өткөрөлү. Азыр баарыңыздарга эле белгилүү болгон ширеңкенин чий салган коробкасынын чиймесин чийели. Ал үчүн биринчи катмарларды жөндөп алалы. Катмарларда бизде 0-чы катмар бар. Анын бул негизги чийменин катмары болсун дагы, анын жоондугун 0,30 мм кылып кабыл алалы. Өңү кара болсун. Андан кийин дагы жаңы катмарга кошолу. Бул ичке сызыктар. Ичке сызыктар. Аты айтып тургандай эле, мунун ичке болсун. Жоондугу 0,15 мм кылалы. Дагы бир катмар кошуп алалы. Бул жардамчы сызыктар. Жардамчы сызыктар. Жардамчы сызыктардын өңүн көк кылып коелу. Жоондугу баары бир, анткени ал принтерге чыкпаш керек. Ал эмишке сызыктар болсо принтерге чыгыш керек. Дагы бир катмар кылалы. Бул штрих сызыктар. Штрих сызыктар. Штрих сызыктарды өңүн кара эле кылалы. Ал эми түрүн болсо штрихтүү кылалы. Мондай сызык болду. Штрих сызыктар печатка чыгыш керек. Ошентип катмарларды жөндөп алдык. Азыр биринчи жардамчы сызыктарды сызабыз. Ошон үчүн жардамчы сызыктарды бул жерге алып келели. Жардамчы сызыктар азыр биринчи сызылсын. Ал эмне үчүн жардамчы сызыктар? Анткени ошол жардамчы сызыктар аркылуу чийменин каякта көрсөтүлүп атканын көрүп алыш үчүн. Так, мына бул сызык. Бул сызык. Бул жер фронталдык тегиздик болду. Бул жер фронталдык тегиздик. Бул жер горизонталдык тегиздик. А бул жер болсо 3-чү тегиздик, профилдик тегиздик. Профилдик тегиздик. Бул жер эмне? Фронталдык дедим, э? Фронталдык. Мына азыр ошол фронталдык тегиздикке чиймени чийип баштайбыз. Ал үчүн ширеңкенин ички коробкасынын өлчөмдөрүн ченеп бир баракка жазып алалы дагы. Анан ошол өлчөмдөр белгилүү деген маалымат аркылуу азыр чиймени чийели. Мондай дагы бир жардамчы сызык сызып коеюн. Бул бизге кереги тийиши мүмкүн. Мондай дагы жардамчы сызык сызалы. Мындайынан да сызалы. Мына азыр бобул чекиттен баштап, анан да чийип баштайбыз, мындай кылып. Албетте, чиймени эми кесиндинин жардамы менен чийсеңер деле болот. Поли сызык менен же болбосо тик бурчтук менен сызсаңар болот. Биз тик бурчтукту алалы. Мына бул жерге башын коелу. Эми ширеңкенин ички коробкасынын узундугу 50 мм, мына 50-нү x боюнча -50 деп койдук, анткени сол жакка жылабыз. Тап, андан кийин туурасы 34 мм.
оң жакты көздөй, то есть өйдөнү көздөй. Enter. Азыр уже сызылды болуш керек, сызылыптыр, бирок биз аны негизги катмарга сызышыбыз керек. Мына азыр мен негизги катмарга жиберип жиберейин муну. 0-га. Окей. Эми азыр негизги катмарды активдештирип коелу. Мындан ары эми негизги катмарга сызабыз, ошон үчүн муну активдештирип коеюн. Жоондугу мына азыр вес дегенди басса, мына жоон сызык чыгып атат. Эми горизонталдык тегиздиктеги көрүнүшүн көрөлү. Аны үчүн азыр мен жардамчы сызыкка барайын. Бир линия чийиш керек болуп атат. Мына бул линияны чийип коюш керек. Ширеңкенин ылдый жагындагы сүрөтүн көрүш үчүн бир жолу боякты көздөй дагы бир сызык сызып алалы. Мындай. Андан кийин бул жерге дагы бир жардамчы сызык сызып коелу. Ал анын кереги тиет. Бул туруп турсун. Эми негизги катмарды ишке киргизели. Киргиздик. Эми бул жерге горизонталдык тегиздиктеги ширеңкенин коробкасынын сүрөтүн чийели. Бул жер башы болсун. Значит, узундугу x боюнча оң сан 50. Ал эми бийиктиги болсо минус 10 миллиметр. Мынтип чийилди. Enter'ди бастым. Чийин чыкты. Бул үстүнөн көрүнүшү, бул капталынан көрүнүшү. Бирок ширеңкенин коробкасынын калыңдыгы бар да. Сол калыңдыкты бул жерге чийбей кетиптирбиз. Азыр ошону чийели. Аны үчүн кандай кылабыз? Ширеңкенин коробкасынын калыңдыгы бардык капталдардан эле 1 миллиметрден, то есть мындай сызылыш керек азыр. Мындай 1 миллиметрден бул жердеги аралык 1 миллиметр болуш керек. Ошондой кылып сызалы. Аны үчүн биз бул жердеги окшоштук командасын колдонолу. Мурда колдонуп жүргөнбүз, азыр ошону колдонолу. Окшоштукту бастым. Мына канчага жылдырабыз дейт, мен 1 миллиметр деп атам. Enter'ди бастым. Кайсынын момуну дейт. Каян көздөй, ичин көздөй. Мына 1 миллиметр жылды. Болду. Эгерде чоңойтуп карасак, мына мындай көрүнөт. Эми түбү, бул капталдары түшүнүктүү 1 миллиметрден. Түп жагы да 1 миллиметр калыңдыкта болуш керек да. Ал бул жерден бул көрүнүштөн бул ал көрүнбөйт. Аны үчүн биз азыр бул жерге мындай кесилиш жасап, анын кесилишин сүрөтүн бул жерге чийишибиз керек. Ошол жерде түбүнүн калыңдыгы да, капталынын калыңдыгы да баары тең көрүнөт. Аны штриктеп коюшубуз керек. Азыр ошону жасап көрөлү. Аны үчүн мен бул жерге кесилиш жасашым керек. Кесилишти кесиндинин жардамы менен эле бул жерге мынча сыздым. Эми буга өлчөмдөрдүн ичинде мультивыноска деген бар. Ошону колдонуп бул жерге чийебиз. Стрелканын башы келчү жер, стрелканын узундугу койдум. Анан бул жерге жазуу жаз деп атат. Жазуу жазсак болот. Же жазуунун үстүнө чыгарып койсок болот.
Bu azыр ушундай эле калтыралы, жазууну жасалы. A görünüşü deyli. Okey. A görünüşü. Demi ылдый жагына да ошондой кылыш керек. Анын үчүн муну мен көчүрүп алайын, мындай кылып. Так, көчүрсөм азыр тетиги жардамчысы кошо көчүп калат. Жардамчысыкты өчүргөндө көрүнөбү, азыр көрөлү, мындай кылалы. Көчүрдүм. Белгиледим, эми көчүрөм. Мына базовый чекитти бул жерде кылып коелу. Анан эми орунда коюп атабыз. Бул жерге алып келдик. Окей. Мына АА деген келди. Так, азыр гана жардамчысыктарды кечирип коюңуздар. Жардамчысыкты өчүрүп көрөлү. Жардамчы сызыкты. Нормально көрүнөт экен. Эми жардамчысыкты азырынча бүгүзүп турабыз. Бизге керек. Эми бул жерге полилиниянын жардамы менен кесилишти жасайлы. Эгерде биз үчүнчү көрүнүштү бул биринчи, экинчи көрүнүш аркылуу сызып аткан болсок, анда бул жерден 45 градус сызык сызып туруп, анан эмне кылмак элек? Анан мындай кылмакпыз. Бул келет линия, анан мындай келет. Бул линия келет, анан мындай келет. Анан бул жерге мынтип тургузмакпыз. Эгерде үчүнчү көрүнүш чийип аткан болсок. Биз азыр үчүнчү көрүнүштү чийген жокпуз. Биз азыр кесилишти гана чийебиз. Ошон үчүн каалаган жерге чийсеңер болот. Бул жерге чийип койсоңор деле, бул жерге чийип койсоңор деле болот. Мен жардамчысыктарды пайдаланыш үчүн гана мына буун тушуна чийип атам. Ошентип азыр полилинияны сыканатабыз. Бул жерден баштайлы. Келдик. Окей. Орто күйүп турат. Келдик. Андан кийин биякты көздөй 10 мм сыздым. Өйдөнү көздөй 1 мм. Сол жакты көздөй 9 мм. Кайра өйдөнү көздөй 34 мм-ден 1 мм үстүнөн 1 мм астынан караганда 32 мм калат. 32 деп киргиздим. Андан кийин бияк жакты көздөй 10 мм-ден 1 алганда 9 мм калат. Жаздым. Өйдөнү көздөй 1 мм. Анан кайра ордуна алып келебиз. Опа. Келди. Чоңойтуп карайлы, мына мындай чийин болду. Эми бул кесилиш болгондуктан штриктелиши керек. Ошон үчүн штрих дейбиз. Штрих. Жыгач болсо дагы биз металлдыкындай кылып белгилеп коелу. Так. Анан объект тандагыла дейт. Объектибиз бобул. Так. Анан окей. Эми штрихтерибиз биздики жоон сызык болуп калды. Чынында ичке болуш керек болчу. Ошон үчүн бул жерге калып туруп, катмарды биз ичке сызыктар дегенге коюп коелу. Катмарды койдук. Ошентип бул ичке сызык менен штрихтелип калды. Так, чиймени негизинен чийип бүттүк. Эми өлчөмдөрдү коелу. Мына бул так, өлчөмдөр. Сызыктуу өлчөм. Мына бул ширинкенин коробкасынын узундугун коелу. 50. Эми мынчалык тактыктын бизге кереги жок. Ошон үчүн мышканын өйдө жагын алып келип
Же болбосо бул жерден деле касиетине кирсеңер, бул жерде жазылып турат. Текст эмес, каягында эле бул жерде го дейм. Округление значения дейт. Бул жерде эмес. Тактык дегени бар болчу да. Азыр мындай кылсак, таштайын. Мышканын оң жагын бассаңар эле тактык дегени чыгат, аны нөл кылып коелу. Так, андан кийин бииктигин ченейли. Бииктиги 10 болуш керек. Эми бул жеринде тактыгын алып туруп, тактыгын нөл эле кылалы. Бирок өзүңөр билгендей, эгерде бул жери 10 мм эмес, 11 мм болуп калса, ширинкенин сыртына батпай калышы мүмкүн. Ошол эле сыяктуу бул жер 34дөн ашып кетип 35 мм болуп калса, бул жер анда ала ширинкенин сыртына батпай калышы мүмкүн. Ошондуктан биз бул жерге 10 мм болсун, же болбосо туура эмес, так эмес жасай албай турган болсоңор, 10дон ашпасын, бирок ылдыйкы кичирээк өлчөмү 9,99 болсун деген талапты коюшубуз керек. Аны кантип коебуз? Аны монтип каяк кетип калды мамызда. Мындай касиетине кирели дагы. Муну алып таштайлы. Мына допуск деген жерге келип туруп, допусту көргөзөлү дейт. Көргөзөлү. Анын ичинен ылдыйкы чеги 0,1 болсун. Так. Менин баарын көргөзүп алды. Так, 0,1. Нөлдөрдө чөп таштайын. Жогорку предели 0 эле болсун. Мына ушундай деп коелу. Окей. Окей. Өчүрдүм. Точность дегенде 0 эле кылайлы. Мына момундай размер коюлду. Мен муну тек сыртка чыгарып коелу, окуганга жеңил болсун. Мына 10 мм. Андан 9,9 кылып жасаса болот, а 10,1 кылып жасаса болбойт деген ойду киргиздик. Ошол эле ойду азыр бул жагына да киргизебиз. Размер линейный. Мындай. 34 деп турат. Эми 34 мынчалык тактыктын буга деле кереги жок болуш керек. Мындай нөл кылып коелу. Бирок 33,9 кылып жазса болот деген сөздү киргизели. Аны үчүн касиетине киребиз. Мына касиетине кирдик. Допустар көргөзөлү. Ылдыйкы чеги 0,1 болсун дейбиз. Үйдөгү чегин чектебейбиз. Мына киргиздик. Ошо менен 34
Minus 0,1 болду. Бул жак жагын койдук. Эми жоондугун коебуз, калыңдыгын. Ал үчүн линейный эле размер кылам. Так. Бул жерге андай тактыктын кереги жок, ошон үчүн 0 эле кылалы. Так, мына 1. Ошентип узуну коюлду, туурасы коюлду, бийиктиги коюлду, калыңдыгы коюлду. Өлчөмдөрдү коюп бүттүк. Эми бул симметриялык тетик. Симметриялык тетик ошондуктан бул жерге штрихтөөнү киргизишибиз керек. Эми азыр бул жерден штрих дегенди ачалы. Так, штрих. Муну момундай сызык сыканатабыз. Булардын ортосунан болуш керек. Мунун ортосу деген белгиден алып өттүм. Сызылды. Эми бул жагынан дагы ортосу кыйшайып кетти. Анан бул жерден дагы ортосу. Окей. Бул кыскараак болуп калды. Муну кичине узартып коелу. Эми жардамчысыздыктарды өчүрөлү, кандай көрүнүп экенин көрөлү. Бул сызыктар штрих экени кичине азыр чоңойтуп көргөндө билинет. Муну кичине узартып коеюн өйдөнгөстөй. Бул болсо өтө эле ылдый кирип кеттиптир. Мындай кылдык. Эми чоңойтуп көрөлү. Чоңойтуп көрсөк, мына штрих сызыктар сызылып турат. Штрих сызыктар линиясы мындай. Мына сыздык. Ушу менен ширеңкенин ичиндеги чий салчу коробкасынын чиймесин чийип бүттүк.